ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Жараткан Аллахым, кереметті оқылынған аятыңдан пайда болған ажыр сауаптарды мамлекетибиздин келечеги үчүн, ынтымак достук биримдик үчүн, курман болгон өтүп кеткен маркумаларыбыздын арбактарына калыс багыштадык. Аллахым, бул коголоңдо өтүп кеткен маркумдарыбыздын акыреттерин абат кыл. Акыреттин биринчи эшиги болгон кабыр ааламынын бейиштөрлөрүнөн бир төр кыл. Фирдаус жаннат бакчаларынан бир бакча кыл. Суроо жоопторун жеңил кыл. Мээримдүү жана ырайымдуу болгон жараткан, өзүңдүн мээримиңе бөлөп акыреттерин абат кыл жараткан. Я Раббал Аламин, бирахматика я архамар рахимин. Аллаху акбар. Урматтуу мекендештерим, мына туура 17 жыл мурда 17 мартта Аксели şu белчесинен коррупцияга баткан, элдин ишеничинен кеткен, үй бүлөлүк башкарууга каршы чыккан, каршы чыгып, адилеттүүлүк үчүн күрөшкө чыгып, мекендештерибиздин ушул жерде жолун тосуп, бийлик ок чыгарган, ок чыгарып, 6 адамдын кырчындай өмүрү кыйылып, мына көрүп турасыздар, аттары жазылып турат. Көптөгөн адамдар жаракат алып, узакка созулган саясий ачарчылыктан дәбир жараныбыз көз жумган. Тагдыр экен, ошол көз жумган ачарчылыктан көз жумган жараныбызды кичи мекенине жөнөткөндө, ошо мекендештин арасында мен дагы болгомун. Бирок элибиздин эркин ошол күрөшүн ал атылган ок токтотулган жок. Тескерисинче кайра эркиндик үчүн күрөш күчөп, коомду ойготту, элибизди кайра чыйралтты. Ошол мезгилде ошол Аксы окуясындагы наразылык боюнча себептерин бурмалап берилсе дагы, анда эми массалык малый каражаттабында өнүккөн эмес, берилсе дагы чындык элге жеткен. Элибизге ал дем күч болуп, ошо чындыкты билген Кыргызстандын көпчүлүк эли аксылык агайын туугандар менен жүрөгү менен бирге болуп турган. Аксылыктар өзүнүн жалындуу деми менен, ошондой курч болоттой эрки менен биздин элибиздин, жалпы элибиздин жүрөгүнөн ошондо ордун тапты. Ордун табып, аксылыктар элибиздин ан сезиминде улуу бурулуш жасап, элди ойготуп, биздин өлкөбүздүн жаңы өнүгүшүнө жаңыча бир дем киргизди. Акыйкатсыздыктын, адилетсиздиктин, мыйсамсыздыкка каршы күрөштүн мына башаты болуп калды. Ошол Аксы окуясы. Аксы окуясы биздин адам укугун коргоодогу багытындагы ошол мезгилдеги эң бир чоң акча болуп мамлекетибиздин тарыхында калды. Кийинки болгон 2 революцияга дем, дух, күч берди. Биздин эркиндикти сүйгөн элибиз дагы бир жолу далилдеди. Кыргызстанда эч качан үй бүлөлүк, кландуу башкаруу болбой турганын. Элдин эркиндиги, мамлекеттин бүтүндүгү, өлкөбүздүн, элибиздин келечеги үчүн жанын курман кылганга даяр элекенин мына дүйнөлүк коомчулукка жеткизди. Мына 2002 жылкы Аксы окуясынын 17 марттагы
мааниси, тарыхы мына ушунда, урматтуу агайын туугандар. Биздин элибиз эгемендүү жылдарда үй бүлөлүк режимдин ар кандай түрлөрүн мына башынан өткөрдүк, көрдүк. Мамлекетти уюшкан кылмыштуулук мафия башкарган жылдарда болду. Анын далилдери мына элибиз угуп атат. Далилдери да чыгып атат, дагы чыгат. Биз эми элдин үмүтүн жакшы билебиз. Элибиз айтат го, ыймандуу бийде тууган жок, туугандуу бийде ыйман жок деп. Мына ушу атабыздан келаткан бул накыл сөздөрдү мына мен баш болуп, үч бийликтин бутагында иштеп аткан бардык чиновниктер, кызматкерлер жүрөгүндө кармаш керек. Үй бүлөлүк, кландык башкарууга күрөштө ошонун башатында болгон адам катары мен эч качан үй бүлөлүк, кландуу башкарууга жол бербейм, урматтуу агайын туугандар. Жол бербейм. Биз мыйзамды сыйлаган, адилет, эркин коомду курабыз. Элдин эркиндиги, мамлекеттин бүтүндүгү, өлкөбүздүн, элибиздин жаркын келечеги үчүн курман болгон балдарыбыздын, жаракат алып кийин курман кайтыш болгон мекендештерибиздин асыл ойлору, асыл максаттарын биз ишке ашырганга баардыгыбыз тең милдеттүүбүз. Мына ушуну биз ишке ашырышыбыз керек. Мына ушул асыл ойлорубузду, максаттарыбызды жаратканым колдоп ишке ашсын. Элибизде ар дайым биримдик, жерибизде ар дайым тынчтык болуп, элибизди, жерибизди Кудайым колдоп, өнүп өсүп алдыга жыла берели. Урматтуу мекендештерим, мына туура 17 жыл мурда 17 мартта Аксели ушу белчесинен коррупцияга баткан, элдин ишеничинен кеткен, үй бүлөлүк башкарууга каршы чыккан, каршы чыгып, адилеттүүлүк үчүн күрөшкө чыгып, мекендештерибиздин ушул жерде жолун тосуп, бийлик ок чыгарган, ок чыгарып, 6 адамдын кырчындай өмүрү кыйылып, мына көрүп турасыздар, аттары жазылып турат. Көптөгөн адамдар жаракат алып, узакка созулган саясий ачарчылыктан дагы бир жараныбыз көз жумган. Тагдыр экен, ошол көз жумган ачарчылыктан көз жумган жараныбызды кичи мекенине жөнөткөндө ошо мекендештин арасында мен дагы болгомун. Бирок элибиздин эркин ошол күрөшүн ал атылган ок токтотулган жок. Тескерисинче кайра эркиндик үчүн күрөш күчөп, коомду ойготту, элибизди кайра чыйралтты. Ошол мезгилде ошол Ак Суу окуясындагы наразылык боюнча себептерин бурмалап берилсе дагы, анда эми массалык маалымат каражатта мындай өнүккөн эмес, берилсе дагы чындык элге жеткен. Элибизге ал дем күч болуп, ошо чындыкты билген Кыргызстандын көпчүлүк эли аксылык агайын туугандар менен жүрөгү менен бирге болуп турган. Аксылыктар өзүнүн жалындуу деми менен ошондой курч болоттой эрки менен биздин элибиздин, жалпы элибиздин жүрөгүнөн ошондо ордун тапты. Ордун табып, аксылыктар элибиздин ан сезиминде улуу бурулуш жасап, элди ойготуп, биздин өлкөбүздүн жаңы өнүгүшүнө жаңыча бир дем киргизди. Акыйкатсыздыктын, адилетсиздиктин, мыйзамсыздыкка каршы күрөштүн мына башаты болуп калды ошол Ак Суу окуясы. Ак Суу окуясы биздин адам укугун коргоодогу багытындагы ошол мезгилдеги эң бир чоң акча болуп мамлекетибиздин тарыхында калды. Кийинки болгон 2 революцияга дем, дух, күч берди. Биздин эркиндикти сүйгөн элибиз дагы бир жолу далилдеди. Кыргызстанда эч качан
үй бүлөлүк кыландуу башкаруу болбой турганын, элдин эркиндиги, мамлекеттин бүтүндүгү, өлкөбүздүн, элибиздин келечеги үчүн жанын курман кылганга даяр элекенин мына дүйнөлүк коомчулукка жеткизди. Мына 2002 жылкы Аксы окуясынын 17 марттагы мааниси, тарыхы мына ушунда, урматтаган туугандар. Биз бардыгыбыз ушу Аксы окуясында курман болгондорду, ошол окуяда жаракат алып, кийин кайтыш болгондорду, алардын жарык элесине мына таазим этип турабыз бардыгыбыз тең. Ошондой эле кийинки 2005-2010 жылдары эркиндик үчүн жалпы элдин арасында жүрүп курман болгон мекендештерибизди мына бүгүн эстейбиз. Алар эмне үчүн көз жумганын, эмне үчүн курман болгонун биз мына бүгүн эскеребиз, адан сабак алабыз. Апрель окуясынын дагы мына эмки жылы 20-жылы 10 жылдыгы болот. Апрель окуясында дагы үй бүлөлүк башкарууга, кландык башкарууга каршы чыккан мекендештердин арасында мен да болгонмун. Апрель окуясындагы ошо кландык башкарууга, үй бүлөлүк башкарууга, ошол режимге каршы чыккан мекендештеримдин, курман болгон мекендештеримдин, алардын жакындарынын тагдыры мен үчүн деле жөнөкөй гана сөз эмес. Бул менин жүрөгүмдө, урматтаган туугандар. Мына азыр жарлык даярдап атабыз. Кийинки жылга 10 жылдыкты жогорку мамлекеттик деңгээлде ушул апрель окуясындагы өткөрүш боюнча атайын комиссия түзүп, ошо Аксы окуясы, 2005 март, 2010 апрель окуясы биздин тарыхыбызда өзүнүн ордун, калыстык ордун алыш керек. Азыр барган жери Kelgen bir yere. değil.